Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibn Qayyim rahimahulлahның китебинен дарт жана даба күнөөлөрдүн акыбетинен, күнөөлөрдүн балелерин улантууда. Күнөөнүн дагы жазаларынын бири адамдын кадыр баркын түшүшү, мындай айтканда кор болушу. Аллахтын жана адамдардын алдында да урматтан ажырайт. Адамдын өзүнүн табиятынан кандай уят болгусу келбейт, шылдың болгусу келбейт, абийири жашырылып, кадырлуу, баркталып жашагысы келет. Алла Таалам бүт нерсенин эрежесин жазып койгон, жолун көргөзүп койгон, болгондо ошол жолго түшүш керек. Бирок тилекке каршы айрым түшүнбөгөн адамдар бийиктикти, кадырлуу болоюн, барктуу болоюнду Аллахтан издебей, адамдардан издейт. Аллахтын алдында эң улук адам такыбасы дейт. Эң ага жакыны аны көп эстеп, көп моюн сунган адам. Адамдын даражасы анын моюн сунуусуна жараша болот. Ал эми Аллахка каршы келсе, тоң моюндук кылса, Аллахтын алдында кадыр баркы түшөт, жана адамдардын алдында кадыр түшөт. Ошон үчүн кээде Аллах Тааламдын буйругу менен адамдардын каалоосу тең келип калса, Аллах Тааламдын буйругун аткар. Канча адамдар ушул жерде элге уят болуп калбайын, тигил эмне дейт, бул эмне дейт деп Аллах Тааламдын назарын, сөзүн унутуп коет тилекке каршы. Анан Алла оюнда байкуш адамдардын алдында кадыр баркка жетем дейт. Аллахтын алдында да, адамдардын алдында дагы кадыр барктан кетет. Адам табияты ушундай. Бүгүн жакшылык кылсаң, ыраазы, эртең анын талабын аткара албасаң, сен жамансың. Адамдардын таразасында адилеттүүлүк жок. Эч убакта адамдарды ыраазы кыла албайсың. Имам Шафи айткандай, кимди ким адамдарды ыраазы кыла алам десе, ал акмак деген. Адамдар эч убакта ыраазы болбойт сендер. Булар Аллахтан ыраазы болгон эмес. Керек болсо пайгамбарлардан ыраазы болгон эмес. Мына ошондой, адам табияты. Берсең жакшы, бербесең жамансың. Ошон үчүн мамилеңди адамдар менен кылганда, алардан алайын деп эмес, алардын ыраазылыгын табайын деп эмес, Аллах Тааламдын ыраазылыгын табайын. Аларга жакшылык кылып калайын деген нерсе менен кыл. Бирок алардан кайра жакшылыкты күтүп, алардан сененден ыраазы болушун күтсөң, анда кыйналасың. Жаныңды кыйнайсың. Ошонун артынан канча деген адамдар бүгүнкү күндө эмне? Депрессияда, стрессте, өмүрүн ушул адам кармадым эле, жакшылыгымды түшүнбөдү деп өзүн жемелеп отуруп өтөт. Ошон үчүн Аллах Таалам бизге чоң жакшылык бул ихласты берип койгон. Эй кулум, мен үчүн эле амал кыл дейт. Менин ыраазылыгымды тапканга, мен үчүн амал кылганга, сооптор жыйнаганга. Себеби Аллах Таалам адамдардын табиятын билүүчү да. Элестеткиле, эгер бизге Аллах Таалам ушу адамдардын ыраазылыгын таапмайынча бейиш кирбейсин десе, кандай оор болмок. Адам кээде өзүнүн нафси үчүн деле нааразы боло берет. Ал адилеттүүлүкпү, адилеттүүлүк эмеспи, адилетсизби баш оорбайт. Өзүнүн нафсин, өзүнүн талабы менен сага нааразылык көргөзөшүн. Эң негизи биз адамдарга адилеттүү мамиле кылабыз, бирок алардын ыраазы болушун биз башыбыз оорбайт. Ыраазы болобу, нааразы болобу, эң негизи адилеттүү мамиле кыласың. Калган ишиң, мамилең бардыгын ихлас менен Аллах Таалам ыраазы үчүн кыласың. Аллахтын адамга берген эң чоң неаматтарынын бири анын атын эл ичинде көтөрүүсү. Мындайча айтканда, даражасын бийик кылуусу. Мындай өзгөчөлүктү пайгамбарларга жана элчилерге артыкчылык кылып берген. Аллах Таалам Куранда айтат, кулдарыбызды кара дейт, эскер дейт деп. Мындайча айтканда, пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтып атат. Ибрахимди, Исхакты, Якубту эске сал дейт адамдарга. Алар мындайча айтканда көрөгөчтүк, күч ээлери эле, мыкты адамдар эле дейт. Биз аларды акыретти эстөө деген өзгөчө касиет менен тандап алганбыз дейт. Мындайча айтканда, алардын кылган амалдары ушул акырет эле дейт. Акыретти эстеп ихлас менен жүргөндүгү Аллах Таалам ушуну чоң амал, жакшы деп буларды мактаганды. Башкача айтканда, аларды өзгөчө касиет менен айырмаладык дейт. Ал бул дүйнөдө аларга берилген жакшы эскертүү, таза зат, таза ат деп. Мындайча айтканда, Аллах Таалам ушуларды мактап атат. Жана ошондой эле Ибрахим алейхиссалам сураган чын эскертүү тили. Менден кийинкилердин арасында мага чын эскерүү бер, акыйкат эскерүү бер. Мен жөндөн куржала же жанандай нерселер болбосун деп Аллах Тааламдан дуа кылган эскерип атат. Ару болгон Аллах Таалам мындай дейт: аларга ырайымыбыздан бердик жана жогору чын эскерүү ыйгардык дейт. Муну эмнеге айтып атат? Ушул пайгамбарлардын мурасын ээрчип, буйруктарын аткарып, ушулардын жолун жүрсөңөр, силер да ушулардын насибине ээ болосуңар деп атат. Мисалы, пайгамбар алейхиссалату вассаламды Аллах Таалам эмне деген? Варафана лака зикр. Сенин зикириңди, атыңды биз көтөрүп койдук деген. Анан бул дагы бир нече пайгамбарларды эскерип келет. Мен кыскартып айтайын. Автору эмнени айтып атат? Пайгамбарлардын жолун кармагандар дейт, жакшылыктан өз үлүшүн алышат. Пайгамбарлар ихластуу болгонбу? Алар адамдардын ыраазылыгын издедиби же Аллахтын ыраазылыгын издедиби? Карагыла дейт.
Мына ар бир айыбыздын ушул пайгамбарларга жеткен жакшылыктардан биздин да үлүшүбүз бар деген сөз. Ал үлүштү кантип ага ээ болосуң? Бул үлүш алардын моюн сунуусу жана ээрчисине жараша болот. Ээрчисине жараша болот. Эмнеге ээрчиси? Акыйкатка болгон ээрчүү, чындыкка болгон ээрчүү, пайгамбардын жолуна болгон ээрчүү. Ал эми каршы чыккан адам өзүнүн күнөөсүнө жараша бул жакшылыктан алыстай берет. Эстеңиздер, Куранда келген пайгамбарларды мактап, кандай ушундай бийик даражага жеткен андай окуялар, андай абалдар жөн эле эскерилбейт да. Бир көңүл ачыш үчүн же жөнө бир эрмектеш үчүн эмес. Ошондой өрнөк катары биз үлгү катары эскерди. Силер дагы ошондой болгула деген сөз. Ошолордун жолун ээрчигиле. Бир пайгамбар мына шүгүрчүлүгү менен ушуга жетти десе, биз шүгүрчүлүккө чакырып атат бул саналат. Бир пайгамбарды сабырын айткан болсо, биз дагы сабырдуу болууга чакырып атат деген сөз. Мына акырет үчүн Аллах Тааламдын алдында ихлас менен мамиле кылды деди, биз дагы акырет үчүн Аллахтын алдында ихлас менен мамиле кылууга чакырып атат деген сөз. Мына ошондо пайдалуу болот. Ошондо биз келген аяттарга, хадистерге амал кылган болобуз. Жана ошондой эле күнөөнүн дагы бир жазаларынын бири Аллах Таалам адам баласын шарапаттуу кылып, кадырлуу, барктуу кылып, жакшы аттар менен ыйгарган. Момун, Аллахка ишенүүчү, жакшылык кылуучу, таква, моюн сунуучу, Аллахтын досу, Аллах Тааламдын кулу, жүрөгү жумшак, тобо кылуучу, коркуучу, шүгүр кылуучу, сабыр кылуучу деген жакшы аттар менен Аллах Таалам сыпаттаган. Мына ошондой аттарды адам күнөө кылуу менен тетири башка жака айландырат. Эмне деген аттарга? Бузуку, күнөөкөр, фасык, ыплас, Аллахтын карына калган, лаанатталуучу, зына кылуучу, ууру, жалганчы, саткын деген ушундай бир кыянатчы деген сыяктуу аттарга. Bunday аттарга эмненин артынан тоң моюндук кылгандыгынан. Куранда Алла Таалам айткан: "Обисал исму фусук ба'дал иман" деп. Имандан кийин фасык деп аталуудан өткөн жаман ат жок. Аллах Таалам берип койгон ушул хидаят, Куран, мына сүннөт кол астыбызда турат. Акыйкат алдыбызда турат. Бизден эмне калды? Маалыматты алып, түшүнүп, амал кылыш гана калды. Мына ушундай жакшылык келгенде да көрбөй, укпай, артты карап, амал кылбай кетсең, имандан кийин кайра өзүңдү фасыктыкка же капырчылыкка жетелеген болосуң деп атат. Ал эми алдыңкы жакшы аттар менен ырайымдуу Аллахтын ыраазылыгына жеткендер бейишкө кирүүгө алып келген кадамдар дейт да, жана андай аттарга татыктуу болуу, ошондой аттарга себептерди жасоо. Бул өзгөрүлүш мыйзам дейт. Кимде ким ошондой күнөөлөрдүн артына жүргөн болсо, ушул жагымсыз аттар менен адам аталып калат. Бирок Аллах бергенди эч ким токтото албайт, Аллах тыйганды эч ким бере албайт, ал алыстатканды эч ким жакындата албайт, ал жакындатканды эч ким алыстата албайт деп Аллах Таалам кайтарат. Мына жакшы болуштагы, жаман болуштагы биздин колубузда эмес. Биз дуа кылып, жалын жалбарып, себептерин аткарсак, Аллах Таалам берген нерсени эч ким тоса албайт. Аллах тосуп койгон нерсени эч ким бере албайт. Жакындатканды эч ким алыстата албайт. Аллах алыстатып койсо эч ким жакындата албайт. Омай юхиниллаху фама лаху мин мукрим. Хадж сүрөсү 18-аят. Аллах кимди кор кылса, аны урматтай турган эч ким болбойт дейт. Но бунун баары эмнеге чакырат? Туугандар, жакшылыктын баары Аллахтын колунда, ийгиликтин баары Аллахтын колунда. Ошон үчүн сен жалгыз бир заттын ыраазылыгынын камын ойло. Ошол жүрөгүңдө болсун. Адамдар эмес, эл эмне дейт, журт эмне дейт, тууган эмне дейт, тигил эмне дейт эмес. Жүрөгүңдө сени кыжалат кылган, санааңды санга бөлгөн, оюңду бөлгөн нерсе бул Аллах Тааламдын ыраазылыгы болуш керек. Кандай могу сөз керемет. Ар бир намазда ушуну дуа кылабыз. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я дал жалали вал икрам деген. Аллахумма ла мани лима атайта ва ла муъти лима мана ва ла янфау дал жад минкал жад деген. Жүрөккө кандай рахат алып, эч жашоодо бүкүттүк болбойсуң. Адамдардын сөзүнөн, көзүнөн, назарынан ыраазылык эмес деген башың ооройт. Аллахым, сен берип койгон нерсени эч ким тоса албайт. Сен тосуп койгон, тыйып койгон нерсени эч ким бере албайт. Бирок тилекке каршы адамдын жүрөгүнөн ушул нерсе чыгып кеткенден кийин ал күнөө сооп менен иши жок. Ою, санасы адамдар болуп калат. Мына аятты караңыздар. Оман юхиниллах фама лаху мин мукрим. Аллах кимди кор кылса, аны эч ким урматтай турган адам болбойт. Аллах Таалам жазып койгон мыйзамдан билиңиз. Эгерде кайсы бир адам Аллах Таалам кордук деп жазып койсо, ал бүт адамдарды тамак кылып береби, баарын сыйлайбы, алардыга
эмне гана жакшылыктар кылбасын, ал адам кор болгон ойдон кала берет. Кайсы бир адамга Алла таалам бийиктикти, урмат сыйды жазып койсо, адамдардын баарыга нааразы болсо деле ал бийиктикте жашап өтөт. Барктуу жашап өтөт. Мына ушул сыр ушул жерде. Көп адамдар ушул жерден чаташат. Адамдардын ыраазы кылам, мен алардын алдында кадырлуу барктуу болушум керек деп туруп, Аллах тааламдын каарын чакырып алат. Эки тараптын жана кагылышуусунда. Мына ушул күнөө кылууда, Кудай сактасын, Аллах таала менен мамиле кылууда ушул нерселерди адам эске алыш керек. Эч убакта Аллах тааламдын алдындагы жакшылык, ийгилик күнөө менен адам тартып албайт. Таң калыштуусу, кээде адамды убактылуу ыраазы кылам деп күнөөгө түшөсүң. Көз жумасың Аллахтын буйругун. Тыюусуна мушунук боюн кайра тоо кылам деп. Кийин карасаң, Аллахка күнөө болуп бир адамды ыраазы кылган адамың дагы сенден нааразы болот. Балким сага каргыш айтат. Ушуну билип туруп сен кантип мага жасадың деп. Ошондо мени Аллах тааламдан дөйдө көрдүңбү деген сөздөргө чейин айтат. Ошон үчүн мусулман адамдын ою, гамы Аллах тааламга ыраазылык болуш керек. Эч убакта күнөө менен жеңил карап ойнобош керек. Ма яфтахиллаху лин-нас мин рахматин фала мумсика лаха ва ма юмсику фала мурсила лаху мин баъди ва хувал азизул хаким. Аллах таалам Фатир сүрөсүнүн 2-нчи аятында айтат: Аллах адамдарга ырайымды ачса, аны токтото турган эч ким жок. Ал эми Аллах токтотуп койсо ал ырайымды, андан кийин аны эч ким жибере албайт дейт. Ал кудуреттүү данышман деген. Автор бул сөз менен эмнени айткысы келип атат? Сен убактылуу жашоодо бир ийгиликке жетем деп, же адамдарды ыраазы кылам деп күнөөгө түшпө деген сөз. Адамдардын назарынан коркпо деп атат. Жакшылыктын баары, кадыр-барктын баары, бийиктиктин баары, берекенин баары, жакшылыктын баары Аллахтын колунда, адамдардын колунда эмес. Сени Аллах таалам көтөрөм десе, эч ким сени түшүрө албайт. Сени Аллах таалам кор кылам десе, эч ким сени бийик кыла албайт. Бийик дагы, кордук дагы Кудайдын колунда. Ошону кара деп атат. Күнөө кылып Кудайдын алдында кор болсоң, эч ким сени бийик кыла албайт. Сооп кылып, Аллахка итаат кылып, моюн сунуп бийик болсоң, эч ким сени кор кыла албайт. Адамдардын сөзүнөн жүрөгүңдү чыгар деген сөздү айтып атат. Мына ушуну билгенден кийин адам баласы бүт жакшылык Аллахтын колунда экен. Болду, адамда эмне кылат? Кылыш. Себептерди гана жасаш керек. Жакшылыктарга жетүүнүн себептерин гана жасаш керек. Ийгилик Аллахтын колунда. Ийгилик, жакшылык Аллахтан. Аллах эч кимге зулумдук кылбайт. Ким жакшы амал кылса, Аллах анын сообун текке коротпойт. Адам себепти кылат, ал эми натыйжа Аллахтан. Дагы күнөөнүн жазаларынын бири адам менен Аллахтын ортосунда ажырымдын пайда болушу. Жанагы туугандар же кээ бир адамдар менен ортодо ажырым пайда болот го, муздактык пайда болот. Көргүзү келбейт, бир дасторкондо отургузу келбейт, ал адамдын жөнүнөн уккусу да келбейт, ушундай адамдар болот. Эмне десе ажырым менде пайда болду дейт. Кээ бирлердин ажырымы 10 жыл, кээ бирки 5 жыл кечирбей алыстап жүрө берет, Алла сактасын. Кандай жаман ажырым деген, бул муздактык ортодо. Бирин-бири көргөндө аллергиясы келет, ушундай адамдар болот. Мына ушул күнөөгө малынып тобо кылбай адам алыстап жүргөндө Аллах менен кулдун ортосунда муздактык пайда болот. Кандай жаман нерсе. Ажырым болгондо жакшылыктын себептери үзүлөт, жамандыктын себептери кошулат. Мындай чыкканда көбөйөт деген сөз. Андай адамга кайдагы ийгилик, кайдагы үмүт, кайдагы жакшы жашоо болсун. Ал көз ирмемге да муктаж болгон ээсинен мындай чыкканда биз ар бир көз ирмемге де муктажбыз Аллах таалама. Мына ушул ажырым пайда болгондон кийин ал кимге жакын болот? Шайтанга жакын болот. Салафтардан сөз бар, айтат: эгер адам баласы Аллах менен шайтандын ортосунда турат, эгер Аллахтыкка тоң моюндук кылып жүз бурган болсо, шайтан аны ээлеп алат. Ал эми Аллахка жакындаса, Аллах таалам шайтандан аны коргоп алат. Ал эми шайтандын күчү алсыз. Аллах коргогон адамды шайтан азгыра албайт. Аллахтан алыстадыңбы, сырас шайтанга кул болосуң. Напсиңе, шайтаныңа кул болду деген ушул адам менен Аллахтын ортосунда ажырым пайда болду деген сөз. Анан бул жерде аятты келтирди. Периштелерге Аллах таалам буйруду дагы адамга сажда кылга дегенбиз. Алардын баары сажда кылышты. Иблис гана сажда кылган жок. Ал жиндерден болуп, Роббисинин буйругунан тоң моюндук кылып каршы чыкты. Эми Аллах таалам бизге кайрылып айтып атат: эми силер мени таштап жана тоң моюндук кылган, мага душман болгон ушул шайтанга кайра дос болосуңар. Шайтанга кайрадан кул болосуңар. Алар силерге ачык душман го дейт. Дагы бир хадис кудусиде эмне дейт? Мен адамды урматтадым, даражасын көтөрдүм, башкалардан артык кылдым,
периштелериме ага сажда кылууга буйрук кылдым. Алардын баары баш ийишти. Ал эми силердин да менин да душманым баш тартты дейт. Бул шайтан, иблис айтып атат. Буйругума каршы чыкты. Андан кийин кантип аны жана анын урпактары менден башка дос кыласыңар дейт. Мындай чыкканда жиндерди, шайтандарды кантип дос кыласыңар? Силер менин буйругума каршы чыгып, ага баш ийип жатасыңар дейт. Ал силердин эң чоң душманыңар. Ал эми силер менин душманымды дос кылдыңар. Мен силерге аны душман тутууну буйруган элем дейт. Аллах Таалам кимди душман кылса, биз да ошону душман кылыш керек. Аллах Таалам эмнени жаман көрсө, биз да ошону жаман көрөбүз. Эмнени сүйгөн болсо, биз да ошону сүйөбүз. Мына ушул дагы имандан. Аллахка жакындабайм деген адам шайтанга жакындайт. Аллахтан ажыраган адам шайтанга кошулат. Ошон үчүн Куранда канча жерде эскерген туугандар. Вахум лакум аду. Ал силерге ачык душман. Ачык силерге душман. Душманыңарга жакындык кылбагыла. Ушул сөздөрдүн ичинде дейт Ибн Кайым рахимахуллах кыскартып айтканда, иблис атаңар болгон Адам алейхиссаламды, мындай айтканда Адам алейхиссаламга сажда кылбагандыктан ага душман болду. Андан кийин бейишке киргенде дагы душмандыгын улантып, жерге түшүнө себепкер болду. Эми ушул кыямат кайымга чейин бизге душман бойдон кала берет. Эми кайрадан бейишке кайтып барбашка бул толук күчүн жумшайт. Өзү менен тозокко кошо адамдар тартып кетиш керек. Эми бул душмандык Адам алейхиссалам менен эле калып калган жок. Айрымдар ойдойт, сажда кылбай коюптур, анан бейиштен чыгарышка себепкер болуптур. Ошо биздин Адам алейхиссаламга Адам менен о энебизге эле душман да депчи. Ал душмандык ушул күнгө чейин уланып келе атат. Токтоп калган жок. Кыямат кайымга чейин токтойт. Колдон келишче көп адамдарды жыйнап, тозок өзү менен тартып кетиш керек. Себеби алада көрө албастык, ич тарлык бүт бар. Кочогу. Алла сактасын. Мына ушул нерсени билгенде кантип адам шайтанга, жинге кул болсун. Дагы күнөөнүн жазаларынын бири өмүрдөгү берекени, ырыскыдагы берекени, илимдеги берекени, амалдагы берекени, ибадаттагы берекени кетирет. Эмне кетирет экен? Күнөөгө малынуу. Жалпысынан айтканда, динде да, дүйнөдө да берекеси жок болот. Аллахка каршы келген адамдын өмүрүндө да, дининде да, дүйнөсүндө да береке аз болот. Жер бетинде береке канчалык кете берет, күнөө көбөйгөн сайын береке кача берет. Жанагы үйдө бизде да айтып коет го, үйдө бир уруш болсо 40 күнгө чейин береке качат экен деген. Бул сөздөрдүн негизи бар. Күнөө болгон жерде, уруш жаңжал болгон жерде, көрө албастык, ич тарлык, шайтанга жаккан жерде саматта береке качат. Береке Аллах Таалам берет. Кайсы жерде жакшылык орносо, ынтымак, биримдик, тынчтык, Аллахка сыйынуу, Аллах Таалам ыраазы болгон кадамдар болгон сайын береке жай берет. Канчалык шайтан сүйгөн нерсе орногон сайын береке кача берет. Аны адамдар да сезет кадимкидей. Адам жакшы сөз укса кубанат, жаман сөз укса кайгырат. Ибадат кылса, жакшы амалдарды кылган сайын, үйүндө Куран окуган сайын, зикир кылган сайын адамдын көкүрөгү кеңейип, сезет кадимкидей. Анан оозунан жаман сөздөр чыккан сайын, ачууланган сайын, бузук иштерди кылган сайын кадимкидей адам кайгырат, жүрөгү кысылат, сыгылат. Ал белгилүү нерсе. Мына ушул береке деген нерсеге мусулман адам жакшы маани бериш керек. Ал эми шайтан ал берекеге адамдын көңүлүн бурбайт. Ал көлөмгө, санга, мындай бир маска сыяктуу да бир үлбүрөгөө нерсеге берет. Анан адам баягы көбөйтөйүн деп суктанып, суктуктун айынан берекеге эмес, анын көпчүлүгүнө кызыгат. Ал көпчүлүктү эмне менен көбөйтөт? Арам бадалы баш оорубайт. Мына ошентип берекени качырат адам баласы. Аллах Таалам Куранда айтат: "Валау анна ахлал Кура аман ваттаку лафатахна алейхим баракати минас сама вал ард." Эгер шаар кыштактын элилери иман келтирип такыба болушканда, биз аларга асмандан жана жерден берекелерди ачып коймокпуз деген. Берекелердин эшигин ачып коймокпуз. Ал эми кээ бирлер жанагы айтып атканы ошол күнөөнүн артынан санын көбөйтөйүн, көлөмүн көбөйтөйүн деп ал берекеден маани бербегендер. Жин сүрөсү 16-аят: "Эгер алар туура жолдо бекем турушканда, биз аларга мол рызкыны бермекпиз" деген. Мындайча берекени бермекпиз. Ал берекени эмне менен качырат? Адам кылган күнөөсү себеп менен береке кача берет. Рызкыдан ажырай берет. Билесиздер, белгилүү хадис. Жибрил периште келип, эмне дейт? Пайгамбар алейхиссалату вассалам кабарлайт. Жибрил периште келип, мындай деп менин жүрөгүмө шыбырады дейт. Эч бир жан өзүнө жазылган рызкысын толук алмайынча өлбөйт дейт. Субханалла, ушул нерсени билсе адам кандай жүрөккө тынчтык алып келет туугандар. Жанагы суктуктун айынан, тойбостуктун айынан ич тарлык, көрө албастык, бири-бири менен талашып тартышкандар,
бири-биринин артынан жамандап, ишил бир дүйнөнүн артынан кууп, мен тартып алмайынча ал тартып алат деп ырыскысынан корккондор бүт ушул хадистерди түшүнбөгөндөр. Эч бир жан өлбөйт дейт, качан өзүнүн ырыскысын толуктамайынча. Толуктамайынча деген адамга мисалы ажалы мынча жаш деп жазылган болсо, ырыскысыз да так ошондой жазылган. Мынча суу ичет, мынча көлөмдө нан жейт, мондай. Бул ошодон ашык бир сындырын нан жей албайт адам. 100 грамм ашык суу да иче албайт. Ошо ырыскысы түгөнөт, анан ажалы келип өлөт. Аллахтан корккула жана ырыскыны адал жол менен издегиле дейт. Анткени Аллахтын алдындагы нерсеге ага моюн сунуу менен гана жетесиңер деген. Ушуга көңүл буруңуздар туугандар. Чындыгында Аллах Тааламдын алдындагы жакшылыкка моюн сунуу менен жетесиңер. Күнөө кылуу менен эмес, Аллах Тааламга моюн сунуу менен адамга береке жайт. Аллах Таалам руханий тынчтыкты, кубанычты ыраазычылыкта жана ишенимде жараткан. Ишенимде койгон. Ал эми кайгы менен сарсананы, шек саноону нааразычылыкка койгон. Адам канчалык шүгүрүчтүк кылып нааразы болгон сайын ошончолук кайгы, шек күмөндөр адамда пайда болот. Канчалык ыраазы болгон сайын, якын мен Аллах Тааламдын алдында мен жазып койгон ырыскымды жейм, мен ырыскымды эч ким тартып албайт деген сайын адамдын жүрөгү тынчтыкта болот, токтукта болот. Ошон үчүн сага эң бай адамды айтайын деген, бул Аллах берип койгон неаматка каниет кылуу деген. Ушул адамдарды карасаңар, жүрөгү ток, көңүлү ток жашоодо. Ар бир күнүндө, айында, жумасында берекелүүдө. Ал эми жана кызганычта, көрө албаста, жүрөгү тынчтыкта болбогондор, ойлору бир жерде турбагандар. Көңүлү ток эмес адамдар. Имам Ахмадтын Зухд китебинде эскерет, хадис кудси деп, мен Аллахмын деп Аллах Таалам хадис кудсте эскерип. Эгер кайсы бир кулумдан ыраазы болсом, берекем берем. Менин берекемдин чеги жок. Эгер кайсы бир кулумдан каардансам, каргыш кылам дейт. Мындайча берекени алып коем дейт. Ал берекемдин алып койгонум 7 муунуна чейин жетет дейт. Мындайча айтканда, анын баласында берекеси жок, баласында да береке жок. Ушундай жашоодо өтөт. Ошон үчүн адам баласы береке деген сөзгө маани бериш керек. Бул бирка деген сөз жана кудуктарды көрдүңүздөр беле? Суу болот. Челек менен аласың, суу бөксөрбөйт го. Канча алсаң деле тура берет. Балким кээ бир кудуктардан суу алган сайын кайра тазарып, көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошо бирка деген бул тилдик мааниси. Береке деген ушундай нерсе азайбайт, көбөйөт. Адам өзү да түшүнбөй калат. Мына ушул Аллах менен жакшы мамиле этип жүргөн адамдарга Аллах Таалам берекемди берем деп атат. Ырыскынын кеңдиги анын көптүгүндө эмес, иштин берекеси санында эмес, өмүрдүн узундугу жылдардын көптүгүндө эмес. Чыныгы кеңдик, чыныгы узундук берекеде. Кулдун, адамдын өмүрү анын жашоосунун мазмуну. Аллахтан жүз бурган адамда чыныгы жашоо жок. Андан көрөк айбандардын жашоосу будан жакшыраак дейт автору. Адамдын жашоосу жүрөгү менен рухунун жашоосу. Жүрөккө чыныгы жашоо жок, жаратканды таанып билбесе дейт. Аны сүйүп жашай албаса, ага ибадат кылбаса, ал жүрөк өлүк жүрөк. Ага кайрыла албайт, аны эстей албайт, тынчтыктын жолун таба албайт, ага жакын боло албайт. Ким бул жашоодон, ушул нерседен ажыраса, ал бардык жакшылыктан ажыраган. Ал адамга бул дүйнөдө бардык нерсе берилсе дагы, жанагы нерселерден ажыраган болсо, эч нерсеге жетпеген болот. Мындайча айтканда, Аллахтан ажырап кеткен адамды эч нерсе толуктай албайт деген сөздү айтып атат. Кимде ким Аллахты тапса, эмнени жоготту? Кимде ким Аллахты жоготкон болсо, эмнени тапты дейт. Кээде адамдын өмүрү узун болот, акчасы да көп болот, бирок жашоосунун өмүрүндө береке жок. Малында да береке жок, өмүрүндө да береке жок. Узун болсо да. Эмнеге? Себеби береке жок. Өмүрүндө итаат менен өткөргөн жок. Ал эми күнөө өмүрдүн берекесин азайтат. Ошондуктан адам өз өмүрүнөн пайда көрбөй калат. Жанагы бай адам берекени алып койгондо өзүнүн байлыгынан пайдаланбайт да. Зекетин бербей калат, садакасын кылбай калат, кайрымдуулугун кылбайт. Мына ошондой эле узун өмүрдө дагы адам пайдалана албай калат. Кээ бир асарларда айтат, 100 жыл жашаса дагы 20 жылдык адамдын өмүрүндө аткарбаганды. Аллах Таалам Куранда айтат, Шуара сүрөсү 205-207 аятта: Афара айта имматта нахум синин, тумма жаахум ма кану юадун, ма агна анхум ма кану юматтаун дейт. Сен көрдүңбү дейт, биз аларды көп жылдар пайдалансак да, мындайча айтканда көп жылдар бердик дейт. Көз бердик, кулак бердик, ден соолук бердик, жаша деп, көр деп, ук деп. Бирок ошончо өмүр жашаса да аларга эскертилген нерселерден пайда алган жок.
кулактарынан, көздөрүнөн, ден соолуктарынан, жаштыгынан, өмүрүнөн пайда алган жок дейт. Эч кандай пайда ала албады дейт өмүрүнөн. Мына ошондуктан эми бул нерседен маани келип чыгат. Өмүрдүн узактыгында эмес экен, малдын көптүгүндө эмес экен. Негизги береке Аллах Таалам береке берип коюшту. Кээ бир адамдар караңыздар, аз эле жашаган, бирок таң каласың. Мына Имам Навави 37 жашында өлгөн. Шейх Баржас деген 37 жашында өлгөн. Канча деген алымдар 40 жаш, 50 жашында өлүп калган. Бирок өмүр таржымалындагы жасаган эмгектерин окуп бүт албайсың. Кылган кызматтарын таң калгат кээ бир алымдар. Кандай кылып бул убактын өткөргөн деп. Кээ бир айымалардын жазган китептерин, элге кылган, үммөткө кылган кызматтарын. Кээ бир адамдар 100 жыл жашайт, эч нерсеси белгисиз. Эмне болду билбей калдым деп эле өмүр өтөт болду. Кудай сактасын. Мына ошондой өмүрдөн сактасын. Картайса дагы жаны тынбаган, ою тынбаган, өмүрүнөн өрнөк албаган, артын карап бир кылчайып карап, эмне кылдым? Эртең өтүп кетсем Аллахтын жүзүн кантип карайм? Эй кулум, көзгө басар, эмне менен келдиң десе, эмнени айта алам? Бир 3 суроого жообум барбы мындай? Көзгө басар амалым. Жок дегенде Куран жаттадымбы бош убагымда? Эмне кылдым деген бир адам ар бирөөнө суроо коюш керек. Ушунча өмүрдү бериптир Алла Таалам. Анан мен курсагым тойгуздум, анан балам бактым деп айтабы? Ал эч кандай аламал эмес да, анын баарын. Уй деле торпогум эмгизет. Ит деле багат өзүнүн баласын. Коргойт, мышык да өзүнүн баласын коргойт. Эгер Алла Таалам берип койгон акча байлыгында аз болсо дагы Алла Таалам берек берип койсо да, алда көп пайда бар. Ошондой эле өмүр дагы аз берсе дагы Алла Таалам берек берип койсо, ал адам 100 жыл жашагандай, 100 жыл жашагандай мындай көп нерсеге жетишет. Көп амалдарды кылып калат. Көп жакшылыктарды кылып калат. Көп өмүрүнөн пайдаланып калат деген сөз. А берекени алып койсо, ал адамга 100 жашылыкка чыкса деле эч нерсе жашабагандай, эч нерсе кылбагандай. Баары берекеге байланыштуу. Кайра эле айланып келип, бул береке кайдан келет? Аллахтан келет. Эгерде сен жашооңдо, өмүрүңдө, убактыңда, ден соолугуңда, денеңде, акчаңда, тапкан нерсеңде берекени каалайсың, Аллах менен таквалык мамиле кыл дейт. Мына ошондо адам берекелүү жашайт. Бирок адам имандан немеден алыстап кетсе, ал береке менен иши жок. Ал жана айттым го, количество, көлөм, жарышуу, ичтарлык, көрө албастык, адамдарды карап, тиги эмне кылып атат, бул эмне кылып атат, бул эмне болуп атат, ушактоо, жарышуу, иши жок. Ошон үчүн кээ бир салаф солихиндерге өмүрүң узун болсун дегенде чочуган. Жок, мындай деп айтпа деген. Берекелүү өмүр сура деген. Берекелүү өмүрүңдү берекелүү кылсын деп айт деген. Себеби дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айтат, силердин араңарда эң жаман адам өмүрү узак болуп, амалы жаман болгон адам деген. Силердин араңарда эң жакшы адам өмүрү узак болуп, амалы чырайлуу болгон адам. Кээ бир адамга өмүр узак болгон жакшы. Эгерде ал адам ибадатта, жакшылыкта жүргөн болсо. Кээ бир адамга өмүр кыска болгон жакшы. Эгер ал бузукулукта жүргөн болсо. Себеби бузукулук көбөйгөн сайын, өмүр узарган сайын ал адамга балеси көбөйөт, күнөөсү көбөйөт. Ошон үчүн көп Аллах Тааламдан береке сурайлы. Аллахка каршы келүү ырыскынын жана өмүрдүн берекесин кетирүүнүн себеби. Каршы келүү деген ошол сүннөт, пайгамбардын сүннөтүн ээрчибей, Аллахка моюн сунбай деген. Анткени күнөөгө шайтан байланышкан. Каякта күнөө, каерде бале, сразу шайтан ушуда илешкен. Ал күнөөкөлөргө үстөмдүк кылат. Берекеден качкандан кийин эле сени шайтан өзүнө кул кылат. Шайтан аралашкан, коштолгон ар бир нерседе береке жок. Субханалла. Ошондуктан тамак ичкенде да, суусундукта, кийим кийгенде да, машина айдаганда да, үй бүлөгө керек болсо аял эркекте жыныстык катнашка жакындаганда да, эмне Аллахтын ысымын айтып, шарият кылган нерселерди ал бисмилла деп адам айтат. Бүт нерсе, үйгө кирсең да, чыксаң да, керек болсо туалет кирерде да, Аллахумма инна аузу бика минал хубси вал хабс. Ушун баары шайтандан оолак болуу, адамдын жашоосунда берекени сактап калуу. Ал эми Аллахтын ысымы айтылган жерде шайтан качат. Шайтандын жолу тосолот. Аллахка таандык болбогон нерседе береке болбойт. Берекени жалгыз Аллах берет. Береке толугу менен андан. Аллахка таандык болгон ар бир нерсе берекелүү. Анын сөзү берекелүү. Элчиси саллаллаху алейхи вассалам берекелүү. Бирөөлөргө пайда кылуу берекелүү. Анын үйү берекелүү. Мечит, Каабаны айтып атат. Мына ушул нерсеге мусулман адам маани бериш керек. Ал эми берекенин карама каршылыгы бул каргыш да. Каргыш деген бул Аллахтын каары. Кайсы адамдан Алла Таалам наразы болсо, ал адамда береке жок деген сөз. Жакшылыктан жана берекеден эң алыс нерсе. Ага байланышкан жана ага жакын болгон ар бир нерседе такыр береке жок. Бул кимди айтып атат? Иблис.
Иблиске жакындаган нерседе береке качат деп. Иблиске жакындаган ар бир нерсе Аллахтын кары, Аллах Тааланын ачуусу. Ошондуктан күнөөлөр өмүрдүн ырыскынын, илимдин жана амалдын берекесин эң көп кетирет. Кайсы убакта Аллахка каршы келсе, ал убакыт өзүнүн пайдасына эмес. Кайсы убакта Аллахка каршы келсе, мындай күнөө кылса эле, убакытын дагы, өмүрүн дагы берекесин кетирген болот. Мындай чыкканда Аллах берип койгон өмүр, ден соолук, берип койгон мүмкүнчүлүктөр, күч-кубат, кадыр-баркың болобу, илимиң болобу, амалың болобу, ушунун баардыгынын берекеси Аллахка жакындаганга жараша берекеси көбөйөт. Ошондуктан адамдардын айрымдары бул дүйнөдө 100 жыл жашайт, бирок чынык өмүр 20 жыл гана, 20 жылга да жетпейт дейт. Кээ бирлери аз жашайт, карасаң 100 жыл жашаган дейт. Ошон үчүн жанагы асарлар ушундай туугандар: ад-дуnya мал'уна ма фиха илля зикруллах. Дүйнө каргышка калган, андагы нерселер да каргыш калган. Тек гана Аллахты эскерүүдөн, ага тиешелүү нерселерден же илим ал, же үйрөн, же ушуларды жакшы көр дейт. Болбосо бул дүйнөдө эмне Адам алейхиссалам түшкөндө, стресс болгондо, кайгы апада болгондо, наказание дүйнөсү дегенде өзү айтабыз го, жалган дүйнө, убактылуу дүйнө, өтүп кетчү дүйнө бул деп. Бул дүйнөгө адам баласы максаты акыретке азыгын даярдап калыш үчүн келди. Бале, сыноо деп бар адамдар ооздорун алып жүрөт. Бирок ошол нерсени айрым адамдар унутуп коет. Каргышка калган, Аллахтын кары түшкөн деген сөз ушул дүйнө үчүн жашап өтсөң, анда сен каргышка каласың деген сөз. Акырет үчүн эмес, ушул дүйнө үчүн эле бир жашадың, бир келдиң дүйнөгө, жырга, күл, кутур, калаганыңды кыл, шайтанга, напсиңе кул бол деген сөздүн үстүндө жүрө берсең деп атат да. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин, шайтандын азгырыгынан, өзүбүздүн напсибиздин жамандыгынан Аллах Таалам бизди сактасын. Саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.